Ипотекага үй алайын десең, баштапкы төлөмдү төлөгөнгө капчыгыңда акча болуш керек. Болбосо үй ала албайсың. Ал эми бул маселени чечүү үчүн Кепилдик фонду атайын программа иштеп чыккан. Бүгүн биз ошол программа тууралуу сөз кылабыз. Саламатсызбы? Бул программа ипотекага үй алганга баштапкы төлөм үчүн акчасы жокторго арналган экен. Ушул долбоор боюнча айта кетсеңиз, жарандарга кандай жардам бере алат? Өзүңөр билесиңер, биздин президент жана өкмөт Кыргызстандын жарандары бүт баары аз убакыттын ичинде үйлүү болуп калышын деген бир программа айтып, жакында эле биздин президентибиз улуттук стратегия, өнүгүү стратегиясын кабыл алган 30-жылга чейин. Анын өзү да жакында айта кетти. Ипотекалык компания, мамлекеттик ипотека компаниясы келе жаткан 5 жылдын ичинде өтө мукташтык жарандарга үй камсыз кылуу программасы коюлган. Ошону аткарып атат депчи. Анан Кепилдик фонд болсо өзү дагы ушул программага салымын кошобул деп, мына 1-июльдөн баштап биз ипотека программага кепилдик бергенге программаны ишке киргиздик. Анын максаты мындайда, биздин жарандар ипотека кредит алганда банк тараптан, бул биздин программа мамлекеттик ипотека компаниянын программасына тиешелүү эмес да. Башка банктар ипотека берип атканда ошолорго биздин жарандар баштапкы төлөмү жок болсо, биз кепилдик берип баштапкы төлөмдү алганга мүмкүнчүлүк түзөбүз да. Ошол себептен мына 1-июльдөн баштап биз коммерциялык банктар менен макулдашып, бүгүнкү күндө 4 коммерциялык банк келишим түздү биз менен. Бул Айыл банк, РСК банк, Элдик банк, Доскредо банк жана М банк. Эгерде биздин жарандар кандайдыр бир ипотека алабыз деп насыя алып калса, баштапкы төлөмү жок болуп калса, анда биз 30% чейин кепилдик берип, баштапкы төлөмдөн убактылуу бошотсок болот да. Ал кредит аркылуу кийин төлөй берет, ошо менен бүт жабылып калат да. Айта кетсеңиз, сиздер бул программадан кандай пайда көрөсүздөр? Биз эми мындай да, биз кандай особо деле пайда көрбөйбүз, биз элге жардам берели деп атабыз. Биз болсо өзүбүздүн берген услуга үчүн, кепилдик берген үчүн, кепилдиктин суммасынан 2% алабыз. Бир эле жолу жылдын башында. Мына эгерде 10 миллион сом болсо, насыянын суммасы, биздин жаран 30%-ын банкка баштапкы төлөмдү салып бериш керек. Эгерде өзүндө 1 миллион болсо, анда биз 2 миллион беришибиз керек. 2 миллион берсек, кепилдиктин комиссиясы 40 000 сом эле болот. 40 000 сомду биз доход катары алабыз, комиссионный. Албетте, ал 40 000 сом биздин көп расходду деле жаппайт да. Биз баягы чисто финансовый мындан прибыль албайбыз. Бирок биздин максатыбыз ошондо да, организациянын ишкерлерге, жарандарга жардам берип, эгерде күрөөсү жок болсо, ошого жардам берип, күрөөнүн ордуна кепилдикти коюп, керектүү суммадан насыя алганга жардам беришибиз керек. Ошону аткарып атабыз да. Программага кайсы жарандар катыша алат? Мисалы үчүн мигранттар катыша алабы, бардык эле жарандар катыша алабы? Ошол боюнча дагы айта кетсеңиз, жеке эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга каралганбы бул программа? Бул программа бүт Кыргызстандын жарандарына тиешелүү да. Эгерде биздин бул жерде жашап аткан жарандар алабыз десе, анда банк тараптан бир дагы тоскоолдук болбойт. Экинчиден, мигранттар эгерде Кыргызстандан насыя ала турган мүмкүнчүлүгү болсо, банк тараптан эч кандай тоскоолдук болбосо, анда алар деле ала берсе болот да. Эң негизгиси, алар алган насыяны төлөй алыш керек да. Банк дагы, биз дагы ошону карайбыз. Бирок биздин өзгөчөлүгү мындай да, биз банктар менен макулдаштык. Биз эгерде индивидуалдык кепилдикти карап атканда биз 3 күндөн 10 күнгө чейин карасак, бул ипотека программасы портфелдүү түрдө жасалган. Банктан бизге
арыздарды жөнөтүлсө эле анда ошол эле убакытта алар кепилдик алды деген чечим чыгат да. 1 секундта күтпөйт да. Бизге документтер жиберилди дегенде эле алар кепилдик алды. Бул эми биздин жарандарга да, банктарга да аябай жакшы болот да. Жарандар кайсыл документтерди даярдаш керек бул программа үчүн? Эми бул программа үчүн тиги банктардын бүт сураган документтерин бериш керек да. Бул болсо жана паспорт, үй барбы, үй жокпу, эми буда үй барбы жокпу дегенде тиешеси жок. Экөө болсо да, үчөө болсо деле кошумча ала берсең болот эгерде акча каражатың болсо да. Анан тышкары эң негизгиси кирешеси барбы, канча, ошол тиги алынган ипотека кредитти төлөй алабы же төлөй албайбы. Ошол эң негизгиси ошол болот да. Канча суммага чейин кепилдик бересиздер? Азырынча биз кредиттин көлөмү 10 миллион сомдон ашпасын деген чечим чыгарганбыз да. Ошондо банктар талап кылып атат 30%тан кем эмес баштапкы төлөм болсун деп. Ошондо биз 30%га чейин бергенде 10 миллион сом болсо, анда 3 миллион сомдон жогору эмес биз кепилдик бергенге бүгүнкү күндө даярбыз. Эгерде көп суммадагы насыя керек болуп калса, анда биз дагы карап көрүп, мүмкүн көтөргөнгө дагы кийинчерээк убакытта жетет да. 10 миллиондон 15 миллионго чейин, например, да. Жарандарга кепилдик берип жатканда күрөө талап кыласыздарбы ошол? Жок, биз болсо кепилдик фонд мурун дагы, азыр дагы эч кандай тиги күрөө сурабайбыз. Күрөөнү болсо банктар алат. Биздин кепилдик фонддун өзгөчөлүгү ошондо да, биз болсо жакшылап тиги бизнес планын анализдеп, эч кандай тобокелдиктерди, боло турган тобокелдиктерди жокко чыгарып, анан тиги эч күрөө албайбыз да. 16 жылдан бери мына биз 17,5 миң ишкерлерге кепилдик бердик. Биздин берилген суммабыз 15,5 миллиардтан ашып кетти. Банктар берген кредит 41 миллиардтан жогору болуп кетти. Ошондон бери биз бир дагы жарандан, бир дагы ишкерден күрөө алып көргөн эмеспиз да. Эгер жаран насыяны төлөй албай калган учурда эмне болот, сиздер тараптан колдоо болобу? Алган насыяны любой жаран төлөп бериш керек. Албетте ортожо нестандартный ситуацияда болуп калышы мүмкүн, төлөй албай калышы да мүмкүн. Анда бизде мындай да, тиги күрөө болсо банкта, банк болсо аны өзүнө алып коет. Алдыда дагы өзгөртүүлөр болобу, алынча кошумча дегендей? Эгерде биз 10 миллион сом биздин жарандарга асыраак болуп калса, анда биз ал максималдуу сумманы дагы көтөргөнгө даярбыз. Бирок эми тиги жарандар өзлөрү санап көрүш керек да, төлөй алабы, төлөй албайбы. Эң негизгиси алардан мурун алар санап көрүш керек да, ошо финансы мүмкүнчүлүгү төлөгөнгө барбы же жок. Так биз болсо биздин жарандарга максималдуу түрдө жакшы условиялар түзүп бергенге даярбыз да.